Bismillahirrahmanirrahim. Alamdардын ээси жана жаратуучусу болгон Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтам. Анын анык жана акыйкат пайгамбары өзүнүн сүйүктүүсү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жолдойм. Андан соң ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу менин сүйүктүү туугандарым. Жана ушул бүгүн да мени менен чогуу акыл калчоого убакыт бөлүп экранга үңүлгөн менин жерлештерим. Бүгүн да биз сиздер менен ушул биздин энелерибиздин, келечектеги азыркы жубайларыбыздын, кечеки кыздардын, же тагыраак айтканда бүгүнкү кыздардын, эртеңки жубайлардын, келечектеги энелердин тагдыры жөнүндө акыл калчоо лекцияларыбызга, акыл калчоо майданына сиздерди чакырдык. Жана келгениңиздерге Аллах ыраазы болсун. Биз адаттагыдай эле бүгүн да сиздер менен дагы бир этаптагы кыздардын жашоосундагы дагы бир жоопкердүү бир ушундай убакыт өлчөмүндөгү болуп турган проблемаларга үңүлөлү деп чакырып отурам. Тагыраак айтканда келгилер бүгүн кыздарыбыздын жогорку окуу жайларга өтүп, же атайын орто окуу жайларында болсун, техникумдар же болбосо институттар же университеттер болсун, иши кылып кыздарыбыздын студент курагына бир үңүлүп көрөлү. Студент кыздарыбыз ким бүгүн? Өтө кызык майдан. Ата-энелер ата-энелигин унутуп калган доор мына ушул кыздарыбыздын студенттик учуру. Ата-энелер ата-энелиги эмнеде калды десе, кыздары каникулда келгенде айланып кетейин, кандайсың, жакшысыңбы менен бүтөт. Ал кеткенден кийин унутат. Болгону контрактын төлөп турушта гана эстейт. Кыздын контрактын төлөп коюш керек эле. Ушу кыздын контрактын төлөйүн деп Россияга барып иштеп жатам да. Деп мына ушул кызды кой берип койдук бир жака. Анын ошол жакта аман эсен Кудай билет кандай жүргөнүн камсыз кылуу үчүн өзүбүз акча иштегени кеттик түгүлдөп. Кыз эмне болду? Кудай билет. Кудай билет. Аны чындап айтканда Кудайга тапшырган деле адам жок. Кудайым, мен сага тапшырдым ушу кызымды, мына намазы, мына кийими, өзүң кара деген деле адам жок. Жөн эле чемоданды карматты, колуна акчаны берди. Бар кызым, мына сага кенен тала билгениңди кыл деп кой берип койду. Мына ушундай чындыгында. Анан кез-кезде адашканда келип карап турат. Азыр эми жанагы чөнтөк телефондор пайда болуп калды. Кызын көргөнү келген ата-эне деле жок. Телефондон кандайсың кызым, жакшысыңбы? Чалып тур мага. Кызы күндө 5 убак чалышы мүмкүн, бирок анын кылып атканын телефон көрсөтпөйт. Эмне кылып атат? Эмнени жеп атат? Ким менен сүйлөшүп атат? Каяка басып атат? Бул өтө оор маселе. Кээ бир ата-энелер ушундай кыздарынын окуудан айдалып кеткенине 4 жыл болгон. Билбейт, окуп жүрөт деп коет. Кээ бир ата-энелер бар, ал кыздары жатаканаларда бирөөлөргө тийип алган. Билбейт ата-энелер. Тийип алган, натурально тийип алган аял болду. Никеси жок эле, репетиция деп коебуз го. Эки жана жатаканада бирдеми кыздар менен эркектердин бөлмөлөрү бир эле. Аял кыздар илгеркидей кыздардын жатаканасы башка, балдардын жатаканасы башка эмес, бир эле кабатта керек болсо. Кирди чыкты кадимгидей эле, кирди чыкты. 12лерден кийин эгерде мындай жашыруун камера кой турган болсоңуз, кайсы жигит кайсы комнатага кирип кетти, кайсы кыз кайсы жигитке кирип кетти, бул күндүз деле уялбай калыштуу болуш керек менимче. Элдин бардыгы эле билет, муну менен жашап атат азыр. Окуп жүрөт өзү. 5-курста бүтө турган болсо, бул 1-эле курста бирөөгө кирген. Жашап жатат биздин кызыбыз бирөө менен. Билбейбиз кимдин баласы, каяктан келген, анын кийимин жууйт, тамагын бышырат. Ордуна түндөсү конспектин деле жазып берсе керек. Ал кери ичип алып келип урат. Али күйөөсү эмес, чогуу жашоочусу. Анан окууну бүткөндөн кийин ал бала кечирип кой, атам мени башка үйлөп атат деп туруп кетет. Кызыңыз сыр бербейт. Мен калдым шаарда иштегени дейт. Калдым шаарда иштегени дейт. Бүттү кыздын тагдыры. Азыр канча кыз боюнан алдырып атат студент кезде, билесиңерби? Эч ким билбейт. Муну бир Кудай билет, ал кыз өзү билет, жана аборт кылган врачтар билет. Анын үстүнө мыйзамдар чыкты бүгүнкү күндө. Кыздар каалаган учурда аборт кыла берсин. 2 айга чейин, 2 ай калганга чейин аборт кылганга уруксат берген мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына ушундай. Кыздарын окутуп аткан ата-энелер бир келип карап коюңуздар. Колуңардан келсе 1-2 шпион жалдаңыздар. Мен кызымды карачы эмне кылып атат экен деп. Эгерде чындап Кудай алдына барышты билсеңиздер, Кудай алдында жооп берем деген нерсе болсо, карап коюңуздар. Өзү чындыгында бул кыздар жамандоо эмес, аюу. Байкуш кыздар
турмушка чыкканга чейин ата энесинин камкордугун толук көрүүгө укугу бар эле. Толук көрүүгө, бир гана акчасын алууга эмес. Алардын толук камкордугун. Ата-энелер азыр акча берди да жөнөтүп койду бар. Мына ушул менин камкордугум дейт. Ал анын камкордугу эмес. Ал анын тетирисинче кыянатчылыгы. Биз башында айтканбыз, кыз Аллах Тааладан алынган аманат. Кыз адамга аманат, атага аманат. Ата ал кызды эмне кылды? Кордоду, колуна акчаны берип чыгарып койду. Эми сабактарычы? Эмнени окуп атат? Барып атабыз сабакка. Ал окууну бүткөндөн кийин кайсы кесип иштейт? Аны билбейт деле, аны иштебейт. Эптеп окууну бүтсө болду. Мен турасын айтып, бүт кыздар ушундай дегенден алыспын. Кудай мени сактасын. Мен андай деген жокмун. Бирок ушундай маселелер бар. Жана мен айтып атканым, ушул биздин кызыбыз болуп жүрбөсүн. Башкасын билбейм, менин кызым ушул болуп жүрбөсүн деп ойлонуңуз деп айтып атканым ушул. Анткени кепилдик жок. Ушул кыз сиздин кызыңыз болбошуна. Бүгүн шаарга чыгып көрүңүз. Кытай кызын көрбөйсүз. Орустун кызын көрбөйсүз бүгүн. Таң калыштуусу. Көчөдө жалашып, бирин-бири өбүшүп жүргөндөр Кытайдын, Американын, орустун кызы эмес, биздин кыздар. Келип бир шаарды кыдырыңыз, балким кызыңызды көрүп каласыз. Бирөө менен скамейканын туу чокусуна чыгып алып, шапылдашып өбүшүп аткан болсо көп күндү. Таң калбаңыз. Ушу сиздин кызыңыз болушу мүмкүн. Бүгүн билбейм, кыздар ата-энесине барганда балким кичине 1-2 сантиметр узун кийинип алат го. Келип көрүңүздөр кыздарыңыздар, сиздер берген тыйынга эмнени кийип атат. Келип көрүңүздөр эмнени жеп атат. Кайсы тамакты жеп атат. Ал адалбы же арамбы? Ал кызда кыздык, наздык, тазалык калдыбы? Мындай ташбоор, кайдыгер, менин кызым беле айтсаң жаман көрөт да деп көп күндүзү бузулуп аткан кызды көрсө өтүп кетип аткан коомдо ал кызда эмне калды? Келип көрүңүз. Аллах Таала сизге кандай таза затты берди эле. Кандай ыңалап түшкөн, жыттуу, жыпаран кылган перзент берди эле кыз деген. А бүгүн сиз кандай кылып койдуңуз ал кызды? Келип көрүңүз. Урматтуу ата. Энелер көбүнчө кыздардын бузулушуна себепкер болот. Ата таладагы адам го. Энелер көбүнчө себепкер болот. Мына кыз ыйлап атат, мына кыз сурап атат, мына кыз барып келейин деп атат, мына кыз барсын. Энелер да ойлонсун бул маселеде. Атанын билбестигинен пайдаланып, атанын көчөдөн чарчап келгенинен пайдаланып, маселеге киргенге кеде атанын алы деле жетпей калат. Ушундан пайдаланып, кызын бузукулукка түртүп аткан энелер өздөрү билбеген акыбалда. Булар да ойлонушу керек. Айла эми колдо баккан кыздын акыбалы кандай? Аны да байкаган адам жок. Бүгүн караңгы кирген үйдө турган кыз аз эле болсо керек деп ойлойм. Кыздын баары тозуп көчөдө. Кеде мен жумуштан кеч кайтып атсам, эркекке караганда кыз көп. Эгер бирөөлөр менен жолугушуп бир кафеге отуруп кала турган болсоң, какалап күлгөн, ичкен кыздар мас кирген. Каяктан келди бул кыздарыбыз? Айдан түшкөн жок. Мына ушул Аллах Таала бизге аманат кылып берген, ушу биздин колубузда ыңгалап жүргөн кыздар ушулар. Эмнеге ушинтип калдык? Эмнеге бул кыздар студенттик жашоосуна биз жөнөттүк, мынтип калды десе? Себеби биз кыянаттык кылдык аларга, биз аларды карабай койдук. Билгениңди кыл деп таштап койдук. Канча кыз ушул эле жерден Россияга кетип калды. Талаа кезип Казакстанга кетти. Канча кыз да Кудай билет каякта тентип жүрөт. Эмнеге? Себеби биз карабай койдук. Окуй албай койду, намысы тебеленди, ызаланды. Мурдагыдай тууган урук карабайт казыр. Шаардыктардыкына барса батырбайт казыр. Базар экономикасы деген бале бар. Мына ушунун баарын билип туруп, биз кызды жайлабадык. Кыздын жайын таап берген жокпуз. Кыздын ордун биз такыр белгилеген жокпуз. Кыз кайерге барарын да билбейт. Эмне кыларын да билбейт байкуш. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, студент кыздардын ата-энелери, мойнуңуздарда өтө чоң жоопкерчилик бар. Кыздын азыр ушул убакта кандай болуп атканын билишиңиздер керек. Төшөгүндө канча жолу оодарылды, ошону билишиңиздер керек. Дегеле, кыз аманат.